Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди канал көргөнгө абдан кубанычтамын. Бизде ошо Украина менен Орусиянын ортосундагы жаңылыктар бир топ топтолду. Ага кайрылган жокпуз, анткени Сирия бүттү маалыматты өзүнө тартып алды. Орусия өзүнүн чек араларында ар кайсы ушундай иштерге кийгилишпей калды мурункудай. Мисалы үчүн Абхазия көтөрүлдү эле. Абхазиянын президенти Орусиянын базасына жашынды эле. Бүгүнкү күнү бир гана нерсе, бул Орусия Абхазиядан мандарин алганга тыюу салды да. Эми мандаринин албайт экен. Бирок баягы аскерий операцияны жасаган жок да. Мисалы үчүн ушул оппозицияны кырган жок. Ошон үчүн азырынча Абхазияда абал мурункудай. Грузияда болсо Иванишвили жалдап Орусиянын жарандары дейт. Эми ким билет, ошол атайын провокаторлор баягы провокация жасап, ошо полицияга каршы, полициядан таяк жеп, анан бир отоло оппозицияда турган ошо митингчилерди сабаптыр аябай катуу. Бүгүнкү күнү Грузияда ошо футболдук фанаттар кайра баягы митингтер уланып атат. Кичине басаңдады митингтер, бирок баары уланып атат. Ошол баягы оппозиция митингге чыккандарды футболдук фанаттар азыр кайтарып жүрөт да. Биздин Кыргызстанда баягы 20-жылы чыкпады беле дружинниктер, так ушул дружиналарды уюштуруп, бирок митингтер уланууда дагы эле. Так ушундай эле, мисалы үчүн ошо Приднестровьеде кандайдыр бир ой пикирлер болуп атат. Азыр өкмөттүн Приднестровьеде саясатчылар ойлонуп баштаптыр. Азыр ушу биздин баягы Молдованын саясатчылар, Румыниянын Приднестровьени акырындап кайра ошо Молдованын карамагына өткөзсөкпү деген ойлор айтылып атат да. Так ошондой эле, мисалы үчүн Евробиримдикте Францияда кээ бир баягы агып кеткен маалыматтар боюнча Франциянын азыркы бюджет, эми келерки жылдагы бюджеттеринин долбоорунда кайра скальп ракеталарын өндүрүштүккө киргизүүгө мына пландар түзүп туруп атыптыр да. Андан сырткары Бундесвер мисалы үчүн бүгүнкү күнү ушул жаңы форма, жаңы ыкма, жаңы кандайдыр бир армияны жаңылатуу боюнча талап коюптур да. Булар деген согушка даярданып атышат. Бундесвер жакынкы келечекте ошо Орусия менен согушка даярдангандай. Трамп болсо ошо Нотр-Дам де Пари деп аталган баягы Париштеги чиркөө, эски бир нече 500 жылдык чиркөө күйүп кетти эле. Ошону Бернар Арно жана башка Франциянын миллиардерлери кайра калыбына келтирди эле. Анан ачылышына Трампты чакырыптыр. Франциянын ошо Макрон президенти, Зеленский да келди. Ошол жерден Зеленский Трамп менен аябай кыска сүйлөштү. Анан кичине тил табышпай калган сыйп. Зеленский дагы баягы мындай жакшы кийинбей, костюм кийинбей, Европанын баягы салтына турбай, баягы эле водолазка менен, баягы эле куртка менен келиптир. Ал нерсе жаккан жок дейт коомго, батыштын коомуна. Анткени ар бир орундун өзүнүн кийими бар деп айтышат. Зеленский болсо мен согушчан имиджди сактайм деп ушундай кийимчен жүрүптүр. Анан Зеленский дагы эме тынчтыкка келе сал, кичине күчүңдү кабылыңа келтир десе, ошо батыш лидерлери Зеленский аларга жок, эгерде токтосом, бул кандайча токтобуз, жок, биз деген ошо Путинди жеңишибиз керек деп курал бергиле, датага киргизгиле деп айтыптыр. Кичине баягы дипломатиялык жактан мындай жакшы тил табышкан жок да, Трамп менен айтып атышат. Бирок Трамп дагы өзү айтып атат, мен согушту тез токтотом, мен кантип токтоторду билем, түшүнүп калдым. Путинге күндүн ичинде 3 жолу Трамп ошо Путинге кайрылды. Ошо Украина боюнча сүйлөдү, Сирия боюнча сүйлөдү. Ошо Трамп деген согушту токтотом дейт да. Анан Путинге айтат, согушту токтот дейт, эмесе чараларды көрөбүз дейт. Бирок ошону менен бирге Трамптын тегерегиндеги ошо Джейк Салливан жана башка саясатчылар айтат, Украинага мурункудай жардам токтойт деп, мурункудай болбойт деп. Европа өзүнүн коопсуздугун өзү камсыздаш керек деп айтып башташты да. Фронтто болсо украиналыктар мурункудай эле аябай көп жоготууларга учуратып атат. Трамптын айтуусу боюнча 600 000 Орусиянын жараны өлдү. 400 000 украинец өлдү да. Украинанын маалыматы боюнча 700 000 Орусиянын жараны өлдү. Орусиянын маалыматы боюнча Орусия сактап жатат да, ушул боюнча дымдырыста эчтекесин айтпай жатат эмгичекте. Абал ушундай. Анан согуш албетте уланып атат. Орусиянын аскерлери дагы эле алдыга жылып атат. Ошол менен бирге Украинанын аскерлери дагы эле баягы батыш өлкөлөрдүн куралдарын колдонуп, каардуу көп аябай жоготууларга учуратып атат Орусия аскерлери. Бирок Орусиянын аскерлери түгөнбөй эле, Орусиянын аскерлери дагы толукталып атат, Украина аскерлери түгөнүп атат да. Украинанын баягы армиянын ошо кампаларына батыштан келген куралдын саны көбөйдү. Ушул боюнча айтылып атат. Акча да көбөйдү. Ошо 60-80 миллиардка чейин кредит өсүп кетти. Украиналык кредит боюнча төлөмдөрдү биз деген бир гана Орусиядан репарация салып төлөйбүз деп айтып атат Зеленский тарап офиси. Ушул нерсе бүгүнкү күнү
бүтчүдөй көрүнбөй атат. Орешник менен коркутуулар токтотулду Орусия тарабынан. Бирок Орусия аябай мындай концентрация кылып, Украинада бүт күч аракетин келтирип атат да, январга чейин жеңүүгө аракет кылып атат. Жана ушул кандайдыр бир оптимизм бар да Орусиянын өкмөтүндө, анан Путин да өзү ушу бүт күчүн, аракетин, энергиясын ошого жеткирип атат, ошого кетирип атат. Ошондуктан азырынча кандайдыр бир жеңиштерге жетишем деген үмүттө да. Анан аналитиктердин сөзү боюнча жетиши ыктымал ушуга. Абал ушундай. Негизи кандай анан ары болорун көрөбүз дагы. Көрөлү, жаңы жылга жакындап атат. Андай эмесе комментарийлер жазгыла, силерге кандай ой пикирлериңер бар. Бул QR аркылуу баягы катталып койгула, видео курс бизнес пландоо боюнча өтүп койгула. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.